Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу апалар, кандайсыздар? Бүгүн менин көптөн күткөн, көптөн даярданган эфирим башталды. Эртеден бери, уйкудан тургандан бери толкунданып, ошол бүгүнкү эфирдин башталышына эфирге даярданып жаткан учурум. Куш келипсиздер, баракчама, өзгөчө жан катталуучулар, апалар, мээримдүүлөр деп айта кетейин. Элдер башталгыч жакта мен сиздерге бир суроо берип кетейин. Бул эфирге эмне максатта катышып жатасыздар? Балдарыңыздар, өспүрүм балдарыңыздар кызбы, эркекпи, жашы канчада, эмне көйгөй бар? Ошону бир СМС кылып, кыскача жаза кетсеңиздер, анткени бул эфирдин аягында сиздер ошол эфирден ошол көйгөйлөр өспүрүм курактагы баланын кандай мамиле жаатта, же болбосо өспүрүм балаңыздын өзүндө кандай көйгөй болуп жаткандыгын балким ошол бүгүнкү эфир аркылуу түшүнүп, билип, чечимин таап каларсыздар деген ишенимдемин. Анда сиздер өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын жашын, кыз же эркек экендигин жана кандай учурда көйгөй болуп жаткандыгын жаза кетсеңиздер бир СМС менен. Эгерде көйгөй жок болсо, эмне максатта катышып жаткандыгыңыздарды кыскача жаза кетсеңиздер болот. Бүгүнкү кечти балдарыңыздар үчүн, балдарды өнүктүрүү үчүн арнап ошол эфирге катышып жаткандыгыңыздар менен мындай өтө кубандырып турат. Балдары үчүн ушундай убактыңыздарды бөлүп, атайын убакта ажыратканыңыздарга мен мындай таазим этем, баалайм, урматтайм. Бүгүнкү сабактан сиздер сонун пайда аламын, позитивдүү маанайда боломун деп өзүңүздөрдү настройлоп коюңуздар. Менден сиздерге пайдалуу эфир болсун деп айта кетейин. Мен өзүмдүн ошол психология жаатта ийгиликтеп, өзүмдү таанып, өзүмдү издеп атып, миссиям ошол окутуучулук, мугалимдик, балдарды окутуу экендигин аныктадым. Анткени мен балдарды окуткандан ырахат алып, өзүмдү табарымды билдим. Канчалык маанайым жок болуп сабакка барсам дагы, сабактын 10-15 мүнөтүнө барганда бүт өзүмдүн көйгөйүмдү дагы унутуп, сабактын энергиясына, сабактын немесине, баягы ритмине кирип кетип, сабак аягында кадимкидей позитивный энергияда болуп каларымды көп жыл жашоомдо байкадым. Демек, мен ошол сабак берүүдөн өзүмдү ырахат аларымды билдим. Эгер чындап ошо миссиянын немесине сала турган болсок, мен эгерде мүмкүн болсо мен сабак берүүгө даяр экендигимди байкадым. Бүгүнкү вебинардын максаты өспүрүмдөргө мен бул жакта компьютердин экранын карап сүйлөй берейин, анткени аябай ойлорум көп болот экен дагы, кайсы бирин, кээ бирин айтууда унутуп калат экенмин. Ошондуктан бир аз системага салып даярдап алсам, ойлорум иреттүүрөөк, жыйынтыктуураак, сиздерге пайдалуураак, эффективдүүрөөк болоруна ишендим. Вебинарыбыздын максаты өспүрүмдөргө туура мамиле жасоо, өспүрүмдөрдүн психика, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн тереңирээк түшүнүп, өздөштүрүү, билүү. Өспүрүмдөр эмне себептен өнүгүүсү зарыл, эмне үчүн өнүгүш керектигин билебиз. Андан сырткары өспүрүмдөрдү кантип өзүнө ишенген инсан катары тарбиялайбыз деген темаларда сүйлөшөбүз. Андан сырткары ушул вебинарга мени сыйлап, сырттан болсо дагы баалап, анан ушул билимдер менин балама керек деп вебинардын аягына чейин катышуучуларына менден сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Катышып беришиңиздерди суранам, өзүңүздөр да эфирдин аягында сонун энергияда болоруңуздарга ишеним бере алам. Кийин мен өзүмдү ага чейин тааныштыра кетсем, мен эмне себептен вебинарды өтүп жатам, вебинар өтүүгө менин кандай укугум бар. Анткени мен кесибим боюнча мугалиммин, мектепти дагы филология факультетинин университетин дагы кызыл аттестат дипломдор менен аяктаганмын. Буга чейин эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жыл өз кесибинин компетенттүү деп коет, өз кесибинен мыкты
адис мугалимин деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Быйылкы жылдан баштап Себаттан мурунку Себат, азыркы Сапат өз каалоом менен ошол ишмердүүлүгүмдү онлайн багытта иштөөнү, алып кетүүнү туура көрдүм. Анткени балдар менен үйдө бир аз деп койт, өзүңүздөр билесиздер, аялдардын иш түйшүк иши көбүрөөк, балдарга убакыт бөлөйүн, үйдө болоюн деп чечтим. Азыркы мен ошол мугалимдик тажрыйбамдан Сапаттын балдарын көрдүм, лицейдин балдарын көрдүм. Ар түрдүү балдар бар албетте. Андан тышкары дагы жайында Кадам борбору деген билесиздер, ошол тренингде иштедим. Ал жакта иштеп жүрүп, балдардын байкадым да, мугалимдик катары окуучуларга мындай психолог болуп каласың деп өзүм ишенимдүү түрдө айта алам. Анткени азыркы окуучулар көбү комфорт зонада да, баягы психологиянын тили менен айтканда комфорт зонада. Алар телефондору менен эле алек болуп жатышат. Заман, технология өнүгүп өсүп жатат. Бирок өспүрүмдөр келечегин ойлонбойт. Булар чоң жашоого аттанар, чоң жашоого чыгуу босогосунда турса дагы, булар өздөрүнүн өспүрүм курактагы кризистик абалынан чыга албай, өздөрүн кабыл кыла албай, өспүрүмдүк көйгөйлөр менен жүрүшөт да. Анан ата-энелерди билесиздер, ата-энелер эртеден кечке өздөрүнүн баягы турмуш, тиричилик жумуштары менен алек. Ал эми өспүрүмдөр ушундай өнүгүү, өсүү, алдыга жылуун ойлонбостон ошондой убактыларын текке кетирип жатышат. Бирок окумуштуулар жакынкы 2050 жылдардан баштап эле, керек болсо биздин Кыргызстанга да келет деп айтышат. Алардын билдирүүлөрү боюнча, маалыматтар боюнча бүт техникалар автоматташтырылып, же болбосо не деп коет, компьютерлештирип же роботтоштурулат дагы. Кандай сапатка, кандай жөндөмгө ээ болгон адамдар выживание деп коет, жашап кетүү мүмкүнчүлүгү бар деп айтышканда, эл астында сүйлөө, питчинг деп коет, эл астында өзүн презентация кылып айта алуу, экинчи креативдүү ойлом. Креативдүү деген түшүнөсүздөр, мындай белгилүү бир рамкадан, границадан чыгып, чыгармачылык, фантазиялык менен ойлоно алган жана сынчыл ойлом, өзүнө плюс минус жактарын ажыратып, эмне туура, эмне ката экендигин аң сезимдүү түрдө ойлоно алган жана IT технологияны билген, ошо 4 сапатка, 4 жөнөмгө ээ болгон бала, ээ болгон адам ошол 2050 жылдан баштап роботтор менен конкурентке чыгып, өзүнүн тиричилик оокатын алып кете алат деп айтышат. Демек, азыр кошумча айта кетсем, азыр өнүккөн мамлекеттерде көптөгөн ишканалар билесиздер, бүт бардыгы жөнөкөй адамдын иш ордуна ошол атайын роботтор эле аткарып жаткан мезгил. Демек, ошол биздин балдарыбыз чоң жашоого аттанган 2050 жылдан кийинки жашоодо роботторго конкурент боло алабы? Алар ошол конкурент болуу үчүн алар ушул жогорудагы айтылган 4 сапатка ээ болуусу керек. Биздин балдар өздөрүнүн өспүрүм курактарын, убактыларын текке кетирип, кризистик абалынан чыга албай жүргөн болсо, бул ойлондуруучу маселе. Ушул 4 сапат эл астында сүйлөй алган, өзүн презентация кыла алган, креативдүү ойлому бар, сынчыл ойлому бар, IT технологияны билген балдар, андан тышкары максат коюп, келечегинде умтулган сапаттар биздин балдарда барбы? Бул ушул маселе бүгүнкү ата-энелерди ойлондурчу көйгөй да. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, өспүрүм куракта 12 жаштан баштап психологдордун, окумуштуулардын изилдөөсү боюнча ата-энесинин буга чейин бала апанын подсознаниясында, апанын түпкү аң сезими менен жашап келсе, 12 жаштан баштап өз түпкү аң сезими менен жашап баштайт. 12 жаштан баштап ушул өспүрүм курактан баштап баланын мээсинде миллиондогон жаңы нерв клеткалары пайда болот, нейрондук байланыштар пайда болот дейт. Бала ушул куракта укмуш, өнүгүп өсүүгө жөндөмдүү болот дейт. Эгерде ушул куракта бала өнүгүп өспөсө,
бала жакшы керектүү маалыматтар менен план максаттар менен иш алып барбаса, анда ал баланын мээсин кандай маалыматтар ээлеп каларын, кайсы жактан өнүгүп калары күмөн да. Телефондон балдарыбыз эмне маалымат алып атат, эмне карап жатат, аны биз билбейбиз. Демек балдардын мээсине дал ушул өспүрүм куракта биз жакшы маалыматтарды бергенге, куюп койгонго аракет жасашыбыз зарыл экен. Эми мен ушул онлайнга келип өспүрүмдөрдү өнүктүрүү, өзүм жөнүндө дагы толугураак айта кетсем, онлайнга келип өспүрүмдөрдү өнүктүрүү боюнча атайын тренинг ачып иштеп баштадым. Эмне үчүн мен ошол өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингге келдим? Анткени мен онлайн окуп жатканымда мага ниша тандоодо варианттар көп эле болчу. Мен өзүмдүн спесиме, же болбосо өзүмдүн ишмердүүлүгүмө ишенимдүү түрдө айта алам. Мен орто боюнча да тажрыйбам бар. Текст жазуу, копирайтинг боюнча да алып кетүүнү, же туура жазуу, SMM адистегилерине туура жазуу курсун алып чыксамбы деп ойлодум. Орто курсун алып чыксамбы деп ойлодум. Андан тышкары мугалимдик курстун жарымын баштап токтоп калган. Ошол боюнча да турат. Мугалимдерге заманбап методикаларды жана окуучулар менен туура мамиле жасоо боюнча курс ачсамбы деп ойлодум. Кыргыз тили же болбосо кесиби мамлекеттик тилчи болгондуктан орус тилдүү окуткан ниша тандасамбы деп ойлондум. Бирок менин табиятыма, жан дүйнөмө ушул өнүктүрүү, балдардын психологиясын жакшыртуу, же болбосо балдарга мотивация берүү менин деп коет, жан дүйнөмө өтө жакын экендигин баамдадым. Анткени мен ар дайым сабакта буга чейин дагы адабият сабагында болобу, тил сабагында болобу балдарга ушунчалык багындай мотивация бергенди мындай каалаучу элем. Аябай мындай кызыкчу элем. 2014 Кызыл Кесебат лицейинде дагы атайын ушундай иш-чара болгондо мотивациялык темада атайын чыгып, бүт ошол балдарга презентация жасап, ошондой тренинг өткөрүп бергенмин. Эми өзүм анткени психологияга келишиме, же болбосо эмне үчүн ошол өспүрүмдөргө деген суроо жеке каттардан көп келди, анан суроолор да болду. Анткени мен өзүмдүн кесибим боюнча жалаң 7-класстан баштап билесиздер, Себаттоо 7ден 11-ге чейин окушат, жалаң өспүрүмдөр менен иштедим. Өспүрүмдүк курагым, бул жерде балки менин классташтарым болсо да билишеттир, өспүрүм курагым мен өтө оор өткөн. Класста эң жакшы окуп, жалаң 5ке окусам дагы, бирок өзүмдү баалоо, өзүмө ишеним аябай төмөн болгон. Кандай десем, ишкыса ошондой толтура терс установкаларым болгон, терс ишенимдерим болгон, коркууларым жогору болгон. Эч качан мен өзүмдү мындай 5ке окуп турсам дагы, класста эң мыкты окуучу болсом дагы өзүмдү мындай татыктуу сезе алган эмесмин. Анткени мен дал ушул өспүрүм куракка келгенде апамдын кандайдыр бир стресс депрессияга чалып биликтедим да. Анан дагы бир катачылыгым, мен аябай мектепте окуп жүргөндөн эле психологияны жакшы көргөнмүн. Орто курстен да жакшы бала алып, психология бюджеттик түргө, бюджеттик орунга, ушмуга өтсөм дагы ата-энемдин кеңешинен чыкпай, психолог болуп эмне кыласың, кайдагы жок нерсе. Ахмет келбей тур, болбойт Ахмет. Келбей тур. Бакыт. Бакыт. Wi-Fi'га тийишип көрчү. Катып калды го. Wi-Fi'га тийишип койгон дейм, мактан өчүп калды эфирим, Бакыт.
башка идели бар, бирок эмне мындай болуп калды түшүнбөй калдым. Эч кылса ушундай. Өзүмдүн кесибимден дагы тандаганда дагы жакшы көргөн психология кесибинде тандабастан ошол мугалимдик кесип тандадым. Анткени бул мугалимдикти апам жакшы көргөн экен. Анан дагы мектепте окуп жүргөнүмдө апам аябай ырдаганды жакшы көрөт болчу. Сахнага чыгып ырда деп эле мен аябай кызыгып өзү ырдашымды каалай берет болчу. Мен ырга, музыкага шыгым жок болсо деле апамдын каалоосун, апамдын максатым мен өзүмдүн максатым. Ай бакыт, катуу тишип таштадыңбы? Өлдү го. Барып сен де? Ай, бая тиштен экен жооп кетип. Барып сен де дейм. Ай, бар. Так, угулуп атабы? Бакыт? Угулуп атамбы? Туалеттеги душтагы немени столду коюп Wi-Fi'ди улап көрчү, угулуп жатат экен, Сүйлөй берейинчи, угулуп жатат экен. Ушундай, кыскасы өзүмдүн бала кезимде кесип жактан дагы апамдын кесибин каалоосун аткарып, апам үчүн сахнага чыгып ырдап, уят болуп жүргөн күндөрүм дагы элесимде да. Азыркы бир окуучумдан байкадым. Апасынын каалоосу башкача экен. Ушул тренингде окуп жаткандачы, баланын табияты башка, апасынын каалоосу башка. Чоң эле 8-класстагы кыз апасынын каалоосун өзүнүн максаты деп жүргөндүгүн байкадым да. Дагы эле ушул убакта деле өспүрүмдөр өзүн тааныбай, өзүнүн табиятын түшүнбөй, апалардын каалоолорун аткарып жаткандыгын байкап жатамын. Так, эмне үчүн неме жок экен? Так. Өзүм көрүнбөй калдымбы? Не кылам, Көрүнүп калдымбы экен? Эми көрүнүп калдым, басылып каптыр да. Андан ары кеттим. Негизи, эми өспүрүм курактар жөнүндө сүйлөшө кетсек, биздин негизги күткөн темабыз ошол өспүрүм курак жөнүндө. Негизи, өспүрүм курак бул жаш балада эмес, чоң адамда эмес, бир өзүнчө бир курак экен да. Анан апалар биз ойлойбуз, кичине мурункудай жаш баладай кылып же башкара албайбыз, же чоң адам катары аларды буйруй албайбыз. Себеби булар өспүрүм курактын бир эң негизги өзгөчөлүгү психикасы жактан чоң адам катары жетилет. Алар укмуш бизди таң калтырган фактыларды, ойлорду айта алышат. Ошол эле кезде жан дүйнөсү жаш бала. Булар да өспүрүм курактын эң өзгөчөлүгү психикасы чоң адам сыяктуу жетилет экен дагы, жан дүйнөсү жаш баладай болуп, кандай мамиле жасоо бизге түшүнүксүз болуп калат экен дагы. Ата-эне менен баланын өспүрүм курактын ортосунда конфликттер болуп турат экен. Негизинен бул өспүрүм курактын эң негизги өзгөчөлүгү бул жыныстык жактан жетилүү курагы. Анткени ошол өспүрүм куракта балдардын физиологиялык жактан аябай баягы гормоналдык дейбизби, эч кылса балдардын жыныстык жактан жыныс органдары аябай тез бат жетилип, бас өрчүп турат. Бир эле ушундай башка курактардан өзгөчөлүгү жыныстык жактан жетилүү курагы менен өзгөчөлөнүп турат. Андан тышкары дагы социалдык физиологиялык жактан өнүгүүсү өтө жогору темпте өнүгөт. Социалдык жактан дегенде балдар коммуникация, байланыш, адамдар менен мамиле кылуу деген түшүнөбүз. Эмне үчүн өспүрүм куракта балдар достору менен, башка балдар менен мамиле кырууну, кыздар болсо подружкасы менен мамиле кылууну аябай кызыгып баштайт. Бул эң жакшы сапат. Эгерде бала телефон менен болуп, өзү менен өзү болуп калса, анда ойлонсок болот. Бирок достору менен мамиле куруу бул эң сонун. Анткени балдар коммуникацияга, мамилешүүгө, баарлашууга, сүйлөшүүгө үйрөнүшөт ушул куракта. Буларга мурда баалуулук сабак окуу болуп келсе, эми баалуулук буларга достор менен мамиле кылуу, сүйлөшүү, баарлашуу маанилүү боло баштайт. Андан сырткары
негизги окумуштуулар өспүрүм куракты 10 жаштан 20 жашка чейин же 25 жашка чейин деп да ар кандай божомолдошот. Бирок учурда мына интернеттин келиши менен 8,5 жаштан баштап дагы өспүрүм куракка келген окуучундай балдарды бар экендигин аныкташып турушат. Өспүрүм курактын ичинде кризистик абал деп дагы түшүнсөк болот экен. Бул өспүрүм курактын стресстик абалы. Бала өспүрүм курактагы бала ушул стресстик кризистик абалга туш келген учурда бир гана эң негизги жардам берүүчү таянган ишенген адамы ата эне гана. Ата эне гана балага туура мамиле жасаса, кандай туура мамиле жасайбыз? Сөзсүз түрдө балабызга чын дилден ишеним менен чоң адам катары анын кемчиликтерин, катачылыктарын бардыгын туура түшүнүү менен кабыл алып гана. Бирок турмуштук жагдайга байланыштуу ар дайым аларды түшүнө албай калат экенбиз. Мен ушул психология, бала тарбия курстарын окуп жатып бир нерсени түшүндүм. Өзүмдү дагы мындай осознанно деп коет го, аң сезимдүү түрдө баламды кайсы учурда урушарымды байкасам, көйгөй менде, балада эмес, менде болоорун байкадым. Настроениябыз жакшы кезибизде байкасаңыздар, балдар идишти сындырса деле, балдар кандайдыр бир шоктонсо деле настроениябыз жакшы да, ал нерселерден да маани бербейт экенбиз дагы. Качан өзүбүз кандайдыр бир нерсеге кыжалат болуп, кайгырып турганыбызда, балдардын кичинекей аракеттери бизге тоодой болуп көрүнүп, чоң болуп көрүнүп, анан ошол учурда анан балдарыбызды урушуп жемелеп баштайт экенбиз. Демек, биринчи ошондуктан баланы өнүктүрүүдөн мурда энелер өзү өнүксүн, энелер өздөрү окусун деген мына ушундан экен. Бирок ошентсе дагы дагы эмне айтайын эле, ошол кыскасы өспүрүм куракта мурда кичинекей балдарыбызды, башка балдарыбызды урушуп жемелеп койсок болот, бирок өспүрүм куракта балдарды урушуп, кагып силкүүдө өтө этияттык менен мамиле жасоо зарыл. Анткени булар эмоциясы ушундай чың алган абалда болот дагы. Эмоция жарылып кеткен болсо, анда не деп коет, конфликт күчтүү болуп кетиши ыктымал. Мындай ата эненин ортосунда, бала менен ата эне ортосунда келишпестик чоң чыр-чыгышы ыктымал деп айтышат. Эгерде ушул өспүрүм куракта бала ийгиликтүү өтүп кетсе, баланын келечеги абдан сонун, ал чоң жашоодо жакшы инсан катары мындай чоңоет деп айтышат. Ийгиликтүү өтүшү үчүн ата эне сөзсүз түрдө сабырдуулук, балага карата ишенимдүүлүк, бала менен дос болуулук, дос болуу сапат, баланы түшүнө билүү жана балана ишеним көрсөтө билүү, аны менен мындай ишенген, түшүнгөн адам катары болуу, ушул сапаттар болуу эң негизги маанилүү деп айтышат. Өспүрүм курактын дагы бир өзгөчөлүгү, өспүрүм куракта бала өзүнүн жүрүм турумдарын кабыл алып аткан мезгил экен. Өзүнүн жүрүм турумдарын кабыл алып аткан мезгил. Эгерде бала өзүнүн жөндөмдөрүн кабыл алып, кандай жөндөмүм бар, кандай таланттарым бар деп аны кабыл алып, кемчиликтердин үстүнөн иштеп, өзү менен над собой деп коет го, өзү менен иштей алуу жөндөмгө, сапатка ээ болуш керек негизи. Андан сырткары, өспүрүм куракта бала ата энеден бөлүнүү башталат. Сепарация деп коебуз биш кыса, бала ата энеден бөлүнгүсү келет. Ушул убакта ата эне дагы даяр болушу зарыл. Мындайча айтканда, биз даяр болушубуз керек өспүрүм курактан эле сепарация болуугачы. Сепарация деген түшүнүктү жакшы эле билсеңиздер керек, ажыроо, мындай кое берүү депчи. Биз алардын сепарациянын эң алгачкы мындай эмне деп коет, белгилери же болбосо түшүнүү немелери болуунун этаптары балдардын өз алдынчалыгына, самостоятельность деп коет го, өз алдынчалыгына, өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечкенге жана өздөрү тандоо кылганга биз уруксат беришибиз зарыл экен. Эгерде ушул балдардын өз алдынча кылууга мүмкүнчүлүк бербесек, өз убагында өздөрү чечим чыгаруусуна мүмкүнчүлүк түзбөсөк, өздөрү тандоо жаратышына мүмкүнчүлүк түзбөсөк, анда эне баланын ортосунда сепарация болуу да, баланын баягы өзүнө ишенимдүү болуусу да кыйындайт, же болбосо татаалашат экен. Бул маалыматтардын баардыгын албетте бала тарбия сабактарынан жана көбүнчө азыр учурда орустардын академиялык баягындай немелерин
жазылып ошол жактан алып жатам, психологдордун бала тарбиялоо курстарынанчы. Вот ошондой өспүрүмдөргө аябай катуу мындай изилдөөчү катары кирип жатам. Ошол жактардагы маалыматтарды жана кыргыз психологдордун маалыматтарын мындай синтездеп, мындай аралаштырып алып чыкканым. Вот ушундай. Андан кийин өспүрүм куракта физиологиялык жактан жыныстык жетилүү өтө тездик менен өнүгөт. Андан сырткары дагы денелик жактан дагы денелик жактан дагы ушунчалык бирдей темп менен эмес. Буга чейин бала мындай бирдей темп менен өнүгүп келсе, өспүрүм куракта секирик менен динамикалуу өнүгөт дейт дагы. Балдардын бою 1 жылда 7-10 сантиметрге чейин, салмагы 5 килограммдан 10 килограммга чейин өсүшөт дейт өспүрүм куракта. Алардын денесинин формасы, скелет булчуңдары, жүрөктөрдүн багы согуу ритмикалары дагы, кан басымдары да өзгөрөт дейт. Бирок ушунчалык денеси тез ыкчамдык менен өзгөрүп жаткандыгын бала кабыл ала албайт экен. Мындай бат эле мурдулары чоңоюп кеткенсип, мындай ооздору бирдемке болуп чоңойгонсуп, баягы эркек балдарда деле. Анан ошондой болгондо балдар өздөрүн өздөрү түшүнбөй, кабыл албай, айрыкча кыз балдар эле өзүнүн мындай сулуу болушка умтулуп, кыз балдар эле өзүн кабыл албай кыйналат дейбиз. Жок, андай эмес экен. Эркек балдар да өздөрүнүн денесиндеги өзгөрүүлөрдү кабыл ала албай кыйналышат экен. Анткени мен өзүмдө эркек балдар менен сабак берип иштеп жатканда байкадым. Кээ бир балдар шапкаларын чечпей кийип, же болбосо мойнларында кандайдыр бирдемке болсо шарттарын жаздын күнүндө деле болсо оронуп, неме баягы кызыктай эле балдар бар эле. 8-9 класс болсо деле көнөктөр жерге чейин кылып, немелерин топчуларын кадап алышып, ушундай болуп, мындай неме болушат эле. Алар өздөрүнүн кандайдыр бир денесиндеги кемчиликтерди кабыл албай кыйналышат эле. Демек, өздөрүнүн денесиндеги кемчиликтерди кабыл албай кыйналуу бул эркек балага да, кыз балага да бирдей эле көрүнүш экен, бирдей эле нерсе. Көрсө, азыр мурда бизге университетте өспүрүм куракта баланын скелети, бою укмуш, скелети тез өсүп, булчуңдар ага жетишпей калып, баланын башы айланып, көнү айланып, не деп коет, психикасы туруксуз болуп, агрессивный, нервный болуп, ушундай бала кыйналат деп айтылса, азыркы укмуштуулардын иликтөөсү боюнча жок. Булчуң менен скелет дагы сонун эле бирдей эле темп менен өнүгүп, болгону денелик жактан, физиологиялык жактан укмуш өнүгүп жаткан процесске, нерсеге, мындай иш аракетке, психика же болбосо нерв системалары ыңгайлаша албай, нерв системалары жетише албай гана кыйналгандыктан балада ушундай баш айлануу, көңүл айлануу, деп коет, өзүнүн эмоциясын кармана албай, психикасы туруксуз эмес, баягы тез эле ачууланып, тез эле күлүп, тез эле капалып, тез эле ыйлап, ушундай сезимтал болуусун, денедеги тез өзгөрүүнү, не деп коет, нерв системалары жетишпей атат, мындай успеть этпей калат деп мындай маалымат окудум да, кыскасы маалымат алдым. Ошол өспүрүм куракта кайсы бир психолог айтты эле, организмдеги өзгөрүүнү боюнда бар аялдардын токсикоз учурунда ушунчалык баягы кыйналып, гормоналдык баягы нарушение деп коет го, гормоналдык өзгөрүүгө туш келгенде энелер аябай кыйналган сыяктуу, өспүрүм курактын абалындагы дал ушундай сүрөттөгөн эсимде. Көрсө, бул өспүрүм куракта убактылуу организм бузулуп, баш айланып, көңүл айланып, уйкусу келип, же болбосо уйку системасы бузулуп, же уйкучул болот, же уйкусу качат, көңүл буруу начарлайт, сезимталдыгы начарлайт. Сезимталдыгы начарлайт дегенде түшүнөбүз да, мындай бирдемкени айтып жатсак да сезбейт, бир нерсе кылсак да бала маани бербей, өзү менен өзү болуп калгандыгычы. Сезимталдыгы начарлайт, көңүл буруусу, сабакка көңүл буруусу, кандайдыр бир нерсеге көңүл буруусу дагы начарлайт, жүрөк кан басымдарында күч келип, тамакка болгон табитинин нормасы дагы бузулат. Же тамак жегиси келет, же таптакыр жебей коюп, же өтө көп жеген учурлар дагы бар деп айтылат өспүрүм куракта. Сезимталдыгына дагы таасир эткен факторлор дейбизби, сезимталдыгына дагы таасир эткен кырдаалдар, бул балдар тез кыжырданат, тез чарчайт өспүрүм куракта, тез ыйлайт, уйку режимдери бузулат,
жана колдоо уйку режимдери бузулат экен. Биз жогоруда айтып кеттик, өспүрүм курактын ушундай баягы мындай кыйын акыбалдарын, кыйын сезимдерин, бирден өзгөрүштөрүн айттык. Эмне үчүн кээ бир апалар жеке катка жазат да, биздин мезгилде өспүрүм курактын белгилери болгон эмес деп. Анткени биз сиздердин жана биздин заманда баягы колхоздордо иштеп, ар кандай оор жумуштар менен алектенип, бала өзүнүн денесин сезгенге, өзүнүн мындай түшүнгөнгө убакыт болгон эмес дагы, ошол билинбей өтүп кеткен. Азыркы окумуштуулар ошол өспүрүм курактын кризистик абалынан жеңил, бизге проблема жаратпай, кыйнабай, бала жүрүм турумдары бузулбай, жакшы жеңил билинбей өтүп кетиш үчүн баланын буга чейинки өспүрүм куракка чейин бир хоббиси, тандаган нерсеси болсун деп айтышат да. Ошондо бала кандайдыр бир нерсе менен алектенсе, кызыкса, балким программирование баягы IT курстарына кызыкса, же робото курстарына кызыкса, же кандайдыр бир сүрөт тартууга кызыкса, бала ошол максаты менен алек болуп атып, өспүрүм курактын кризистик баягы оор денесинде болуп аткан өзгөрүү, кыйынчылык мезгилде сезбей өтүп кетет деп айтышат. Демек, баланын буга чейинки хоббиси, кызыкчылыгы жок болсо, бала ушундай оор денесиндеги оор абалдарды бизге көрсөтүшү мүмкүн экен да. Ал эми биз сезбей калганыбыз себеби биз аябай пахта, бир апа жазыптыр, пахта тергенбиз, башка кылганбыз, мен тамекиде иштегенбиз, ошентип биз өзүбүздү өзүбүз түшүнгөн эмеспиз. Бул балдарыбызды биз укмуш жакшы билебиз. Балдарыбыз эмне болуп атканын билебиз, кандай стресс болуп атканын да билебиз, эмнеге жинденип атканын да билебиз, эмнеге ачууланып атканын да билебиз, агрессивдүү абалын да билебиз. Демек, ушундай болуп аткан учурда, демек, бир гана колдоо жана түшүнүү, анан аяр мамиле жасоо зарыл. Баягы боюнда бар аялга, кош бойлуу аялга аяр мамиле жасаган сыяктуу эле өспүрүм курактын ушул 3-4 жыл ашып кетсе, 2-3 жылдык эле ойнотуу убакта жакшы мамиле жасап койсок өтүп кетет дейт. Бирок өтүп кетүү, кризистен чыгып кетүүсү дагы бир гана ата-эненин мамилесинен деп айтылат. Ата-эненин мамилесинен. Ата-эненин туура мамиле жасаганда ушул режимде немеден, кризистик убактан тез бат чыгып кетет. Же болбосо кризистик абалга туш келбей эле билинбей эле өтүп кетет дейт. Витаминдерди сунушташыбыз керек экен, беришибиз керек экен балдардын пайдалуу. Уйкусу келбесе да эрте убагында жаткырып, эрте турууга, неме көзөмөлдөп, суу көп ичип аткандыгын көзөмөлдөп, ар кандай жашылча, жемиш, витаминдүү нерселерди жешине биз апалар өзгөчө маани беришибиз зарыл экен, милдеттүү экен. Өспүрүм куракта дагы бир нерсе, балдар жоопкерчиликти аябай өздөрүнө алгылары келет, жоопкерчиликти булгулары келет. Мен өзүм калам, мен ооба сиз апа, мага ишене бериңиз, мен бүтүрүп коем дейт. Бирок биз жумуштан келсек, эч нерсени унутуп калган болот, эч нерсе жасабаган учурлар бар. Анан биз балдарыбызга ачууланып, мындай урушуп калган учурларыбыз бар. Анткени балдар жоопкерчиликти алгысы келет, чоң адам сыяктуу психикасында. Бирок табиятты бала, жан дүйнөсү бала, кичинекей бала сыяктуу болуп, биздин жоопкерчиликти, ишенимди аткара албай калышат экен. Булар чоң жоопкерчиликке даяр эмес экен да. Демек, биз аны түшүнүп койсок болот экен. Демек, ал чоң адам катары бизге ишеним берди, убада берди, ишендирди, бирок аткарбаганы дагы эле баланын жаш бала сыяктуу абалы. Бала ошол эле кезде ата-энеден эркиндикти жана жоопкерчиликти каалайт экен. Мага ишенсе, мага жоопкерчилик берсе, мага эркиндик берсе деп. Бирок биз ага эркиндик менен жоопкерчиликти берсек, ал биздин эркиндик менен жоопкерчиликти актай албай калат экен да, мындай ишеничибизге кире албай калат экен. Демек, кандай ошол учурда буга чейин балабызды отур десек, отуруп тур десек, туруп жүргөн кичинекей балабыз болгон болсо, эми өспүрүм куракта эркиндикти акырын бир аз көбүрөөк бергенге, достору менен болгонго уруксат бере башташыбыз зарыл дейт. Эркиндикти мындай баланс катары, норма катары бербесек, бала да мындай стресс жаралап ышкыса, бала капа болот да, ышкыса баланын табиятына туура келбей калат экен, эркиндик бербеген өспүрүм балага. Анткени өнүгүүсү баланын деңгээлинде өзүнүсү өспүрүм куракта эркиндикти талап кылат экен. Өспүрүм куракта дагы бир нерсени айтышат, өзүңдүн балаңды өзүң тааныбай каласың депчи. Ошончалык
мүнөздөрү баягы 180 градуска өзгөрөт дегендей укмуш өзгөрөт экен, өзүбүздүн балабыз өзүбүз тааныбай калып, бул каяктан келди, кандай бала, кимдин баласы деп түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Бул да болсо убактылуу эле көрүнүш, анткени алар биз эле эмес, буларды өздөрү түшүнбөгөн учур деп айтылат өспүрүмдөрдү. Өспүрүм куракта жыныстык жактан жетилүү психикасына дагы таасир берет экен да. Мындайча айтканда, тарбиябыз мыкты болбосо, демек ал аң сезимдик жактан бул эркек, бул аял, бул кыз деп таанып баштайт дагы. Моралдык жактан тарбия бербесе, ал бузулуп кетиши ыктымал дейт. Ошондуктан диний ыйман тарбиялары, жыныстык тарбиялары дагы чеги менен, мындай эреже менен бир аз маалымат берилүүсү зарыл деп айтышат. Өспүрүм курактын өз денесин кабыл ала албаганы балдарды аябай стресске салган, өтө оор учур деп айтат да. Балдар өздөрүнүн денесин кабыл албай атканда бизден качып, ата-энеден качып, түнтүп болуп, агрессивдүү болуп, же эч кылса ушундай бир кыйын абалга түшүп экен. Демек өздөрүн кабыл албай аткан учурда баланын бир гана дагы эле ошол ата-эне жардам берет, ата-энелер анын өзүнүн кабыл алуусуна жардам беришибиз керек. Биз бирок балдар биз менен сүйлөшүүгө, маектешүүгө да барбай, өзүн алып качышып, мындай өзү менен өзү болуп калат, анткени өзүн өзү түшүнбөй аткан учур. Эгерде ушул өздөрүн өздөрү кабыл албай аткан учурда биз ата-энелер анын боюна же болбосо келбетине шылдың критика айтчу болсок, боюңду кара, мындай узун болуп, же болбосо боюң кичинекей болуп, же болбосо арыксың, семизсиң деген сыяктуу сөздөрдү айтсак, же болбосо коомдун сырттан, чөйрөдөн өзүнүн денесин кабыл албай аткан учурда, балким мурдун же оозун кабыл албай атса, мурдунан же оозунан кандайдыр бир критика, сын, шылдың сөз укса, булардын ушунчалык баягы сезимине каттуу таасир этип, балдарды аябай оор акыбалга салып коюшу ыктымал дейт. Жана өспүрүм куракта булар достору менен маектешүү, достору менен баарлашуу биринчи орунга чыгат деп жана айтып өттүк. Алардын дагы бир өзгөчөлүгү, өспүрүм куракта алгачкы сүйүүлөрү пайда болот. Эркек балдарга караганда кыз балдарда алгачкы сүйүү жоопсуз калса, кыз балдар аябай оор өткөрөт экен. Стресске түшүп, мындай кыйналып, түнт болуп, эч кимге кошулгусу келбей, чүнчүп, маанайы түшүп, ушунчалык өзүн баягы жашоодо мындай жагымсыз сезип, аябай жүрөгүндө кабыл алат экен. Эркек балдарга караганда да кыз балдар биринчи сүйүүсүнүн жоопсуз калуусу оор болот экен. Бул убакта албетте апалар жана мүмкүн ошо соцпедагогдор жардам бериши зарыл да. Андан сырткары аң сезими толук жетишкен бала өспүрүм курактын этабында нормалуу өнүгүп бараткан бала коомдо кандай мамиле кылуу керектигин жакшы өздөштүрүп баштайт. Бир туугандарына кандай мамиле, ата-энеге кандай мамиле, чоң ата чоң энеге кандай туура мамиле жасоо керектигин жакшы аңдап билип баштайт экен. Жана бул апа, бул ата, эч кылса бул мындай коомдо кимдин статусуна карап туура мамиле жасоону да өздөштүрөт. Эгерде биздин өспүрүм бала чоң ата чоң энеге же ата апага же бөбөктөрүнө, бир туугандарына туура эмес мамиле, кандай мамиле жасоону билбей жатса, анда кандайдыр бир көйгөй бар деп түшүнсөк болот экен. Андан дагы демек өспүрүм балдар буга чейин бала катары коомдо жашап келсе, эми өспүрүм курактан баштап коомдо тең укуктуу, акыл эстүү, кандайдыр бир чоң адамдар сыяктуу коомдун бир мүчөсүнө айланат. Демек чоңойду деген мезгил, чоңойду деген кеп, чоңойду деген түшүнүк да. Өспүрүм курак, аң сезимдүү өспүрүм курактагы бала өзүнүн кызыкчылыктарын, жөндөмүн, эмне колунан келерин, күчтүү жактарын аныктап, туура кесипти тандай ала турган абалга жетиш керек. Бул норма. Жана жогоруда айтып кеттим, бала өзүнүн күчтүү жактарын билип, кемчилик жактарынан өзүнүн үстүнөн иштей алуу жөндөмүнө ээ болуш керек. Эгерде өз кызыкчылыктарын, жөндөмдөрүн, эмне колунан келерин, күчтүү жактарын билбесе, туура кесип тандай албай жатса, өзүнүн кемчиликтеринин үстүнөн иштей албай атса, анда ата-эне кайдыгер болбошу зарыл. Анда биз жардам берүүгө
келишибиз керек. Өткөл курак 3 этаптан турат деп айтышат. Биринчи этабы бул 8,5 жаштан башталышы мүмкүн деп айтылат. Негизи бирок 10-12 жашка чейинки абал. Бул учурда өспүрүм курактар балдар менен, кыздар менен жүрүп, мындай эркектер, кыздар бири-бирине мындай булар эркек экен, бул кыздар экен деп ажыратып билип, бирок мындай аралашып, мамиле кылып, достошуп, сүйлөшүүгө барышпайт. Кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө жүрүшөт. Билсеңиздер керек, Вот ушундай. Анан бул учурда өздөрүнүн чоң адам болгусу келет, өздөрүн чоң сезе баштайт. Буларга биз кичинекей бала сыяктуу мамиле кылсак, алар жактырбай, жеңдери келип ачууланыштары мүмкүн. Балким биздин кичине балада сыяктуу эркелеткендерибизди каалабай, жактырбай калышынан байкасак болот. Жана алар чоң адамдар менен мындай маектешүүсү келип, баарлашкысы келип, кошулуп баарлашкысы келет, бирок баары бир бала сыяктуу кызыктай сөздөрдү сүйлөп койсо, биз аны кагып, силкип, уяткарып коюшубуз мүмкүн. Ушинтип сүйлөйсүңбү, башың иштейби деген сыяктуу. Ушундай кагуу силкөөлөрдү айтпай, аны туура деген сыяктуу өзүбүздүн мындай чоң адамдардын баарлашуусуна, чөйрөбүзгө, жашоосуна кошулгусу келип аткан баланы кошуп, жардам берип, аракет кылып, мындай колдоп коюшубуз зарыл экен да. Экинчи өспүрүм курактын экинчи этабы, мына жерде унута кетиптермин. Өспүрүм өнүккөн биринчи этаптагы өспүрүм бала өзүнүн жаңы кызыкчылыктары, буга чейин дагы болуп келгенден сырткары дагы жаңы кызыкчылыктары, жаңы көз караштары жана өзүнүн чөйрөсүндө ордун тапканга аракет кылып баштайт. Бул ушундай аракеттери бар, өзүнүн кызыкчылыктары, көз караштары пайда болсо, бул норма. Бирок эгерде андай болбой жатса, жардам беришибиз зарыл. Бирок туура тарбия болсо, туура көз караш, туура кызыкчылыктарды багыт алса жакшы. Эгер терс кызыкчылыктарды алып кетсе, анда көйгөй. Экинчи этап бул өспүрүм курактын туу чокусу дейт. Бизге аябай көп ата-энелерге көйгөй жараткан, проблема жараткан, кыйнаган мезгил ушул экинчи этап. Экинчи этап 12-13 жаштан баштап 15 жашка чейинки мезгил. Бул жерде мугалимдер болсо аябай жакшы билет. Анткени мугалимдер 8-9 классырга сабак берүү эң оор, жакшы билсеңиздер керек. Анан 10-11 классырга кирсең, мындай жеңил да, мындай түшүнүп, мугалим катары сыйлап, урматтап, мындай өздөрүнүн ордун билип калышат. Ал эми 8-9 класста сабак берүү аябай оор, же сабакка кызыкпайт, же башка кызыкпайт, же өздөрүн билбейт, же урушсаң, урушкан сөздүн маанисине жетпейт, же мактасаң, мактоо сөздүн маанисине жетпеген бир өзүнчө куракта. Анан ушул 8-9 класс, кыскасы 15 жашка чейинки балдарда өтө көп, ушул 8-9 класстын балдары мугалим менен аябай көп конфликтке барат. Мен деле ушул конфликтке барганмын алгачкы жылдарымда билбестиктен. Отур десең отурбайт, тур десең турбайт, укпайт, ишкыса, анан мугалим отур, жаз, оку, тапшырма аткар деп урушабыз да. Анан ушундай. Бул балдарда агрессивдүүлүк, нааразычылык, мындай мугалимдердин баарын эле ушул агай, ушул мугалим деп нааразы болуша берет. Конфликтчил, мындай урушка жакын болушат. Кээде аябай байкуш абалын кийип алышат, же түнт болуп эч кимди мындай каалабай өзү менен өзү болуп кетет, же өтө көп оозу тынбай сүйлөй турган балдар болот, бирок онон бир күнү токтолуп, жакшынакай жигит болуп же созулган кыз болуп калышат. Ушундай белгилер болот экен. Агрессивдүү, нааразы, конфликтчил, байкуш, түнт же өтө көп сүйлөгөн. Эгерде бала өзүн кабыл алуу өтө оор болуп атса, менде ошондой кабыл алуум өтө оор болгон, анткени мен толук семиз кыз болгондугумдан ошол өзүмдүн толуктугумду, семиздигимди баягы кабыл албай, башка арык кыздарга салыштырып аябай ушундай кыйналганмын да. Өзүн кабыл алуу оор болсо, агрессивдүү же түнт болот. Менде түнт учурум аябай көп болгон деп түшүнөм да. Агрессивдүү же түнт болот. Эгерде сиздин балдарыңыз өзү менен өзү болуп, комнатасынан, өзүнүн бөлмөсүнөн чыкпай түнт болуп аткан болсо, анда өзүн кабыл албай аткандын түшүнсөк болот. Кийинки немеси ушул экинчи этапта
ушул аябай баягы 15 жашка чейин бизди кыйнап аткан эле балдарда деле ой жүгүртүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү пайда болот экен. Кызыкчылыктары аябай мындай масштабы дейт кеңири боло баштайт экен. Кызыкчылыктар аябай чоңойт экен. Өзүнүн пикирин коргоп, жок да бизге каршы чыгып, өзүнүн пикирлерин, өзүнүн чечимдерин чечип, өзүнүн укуктарын коргоп, пикирлерин коргоп, меники туура деп талашка бара баштаган учур болот экен. Өзүнүн жөндөмдөрүн байкап, аныктап, мен аябай ырдай алам, мен теннис жакшы ойнойм, мен аябай бокска жакшы барам деп мактангылары келип баштайт жана чөйрөдө өз ордун таап баштайт ушул 15 жашка чейинки убактачы. Ушундай абалга биздин 15 жашка чейинки балдарыбыз ушундай даражага жетип калыш керек. Эгер дагы эле ушул 15 жашка чейин өзүн кабыл албаса, анда маанайы чөгүп, стресстик абалы узагыраак боло берет. Эми 3-чү этап. Бул акыркы этап, 10-11 класс деп айтсак болот. Булар бир топ позитивдүү. Алар келечекке мындай серьезно карап баштайт, максаттарды кое баштайт, кандайдыр бир нерселерге аракеттенип баштайт, пландарды кое баштайт. Өнүк дагы да мындай масштабтуу, дагы да жогорку чек менен мындай өнүккүсү келе баштайт. Ушундай да сабак берип жүргөндөн билем. Суроолоруңуздарды мен бир аз оюм бүрүлүп кетет экен. Кечиресиздер. Маалыматтарды берип бүткөн соң сурооңуздар болсо берсеңиздер деген учурда берсеңиздер. Демек, 10-11 класстагы балдар өнүккөн абалда болот. Ушунчалык багында позитивдүү абалда болот. Анткени ал буга чейин өз ордун тапты, өзүнүн денесиндеги кемчилик болобу, жетишкендик болобу, өзүнүн денесин кабыл алды, өзүнүн жөндөмдөрүн билди, өзүнүн таланттарын билди, өзүнүн күчтүү жактарын билди, эмнеге шыктуу экенин билди, кайсы кесипти тандоо ага туура келерин билди. Демек, ал балдар бир гана келечекке карай максаттуу аракетке өтүшөт. Эгерде 10-11 класстагы балабыз дагы эле ушундай абалда болсо, андай көйгөй жардам беришибиз зарыл. Эгерде дагы эле 10-11 класска барып, түнт дагы эле агрессивдүү болуп аткан болсо, бала дагы эле өзүнүн денесиндеги чоңоюп аткандагы, өзгөрүп аткандагы белгилерди кабыл албай кыйналып аткан учур деп түшүнсөк болот. Албетте, кризистик кезде ошол балдар сабактарынан начарлайт. Бирок бардык эле өспүрүмдөр эмес, кризистик өспүрүм, кризиске түшкөн. Кризис дегенде мындай өспүрүм курактын мындай стресстик абалына түшүп, мындай кыйналып аткан бала деп түшүнсөк болот да. Негизи өспүрүм куракта бардык эле бала жакшы тарбия болсо, жакшы мамиле болсо, билинбей эле өтүп кетет. Бирок кыйналып аткан, мындай кандайдыр бир өспүрүм курактын бир өзгөчөлүктөрүн көтөрө албай, баш айланып, мындай болуп, нерв болуп, же болбосо агрессивдүү болуп, эмоциясын кармана албай, ачууланып аткан мындай учур болгон болсо, аны кризистик абал деп түшүнсөк болот экен да. Кризистик абалында бала сөзсүз түрдө сабакта начарлайт. Өзүбүз эле билебиз, чоң адамдар деле, биз стресс болсок, сабактар эч нерсеге кызыкпайбыз, эч нерсенин үй жумуштарын деле жасабай коебуз го. Ушул сыяктуу эле балдар деле сабактарындагы эчтемкени кызыкчылыгы жок болуп калып, сабактарынан начарлайт. Бирок ал деле түшүнөт, сабактары начар болуп атканын түшүнөт. Өзү деле мындай жакшы эмес бала болуп атканына шок болот. Бирок окуйын десе деле болбойт. Анан ата-энелер дагы биз кошумча болуп, өзүңө келбейсиңби, эмне болуп атасың деп биз аны урушуп, бааларыңды кара деп, андан бешбеттер биз балдарды урушуп жемелей турган болсок, анда балага багы орусчалап айтканда двойной удар, багы 2 эсе катуу сокку болот экен да. Анан көтөрө албай кыйналат. Биз балдардын эмоциясын жарылбашына аракет кылышыбыз керек. Эмоция жарылуу деген багы бунт чыгарып, биз менен каяш айтып, бакырып, кыйкырып, уруш чаарган абалга жеткирүү. Балдар да өзүн аябай сактанат, этият кылышат, биз менен маектешпегенге, сүйлөшпөгөнгө, биз менен чогуу чай ичпегенге да аракет кылып качышат. Кел сүйлөшөлүчү, не болуп атасың десе да өзүн алып качыша баштайт. Алар ошол агрессиясын, баягы болуп аткан ичиндеги
жиндейинип аткан, ачууланып аткан, маанай терс жок болуп аткан абалдарын бизден бекитип жашырганга аракет кылат. Биз аны сындасак, урушсак, акыл айтсак же болбосо кандайдыр бир кемчиликтерин айтып, кандай терс мамиле жасасак, алардын эмоциясы жарылып кетсе, бакырып, кыйкырып, андан бешбеттер ата-эне менен баланын ортосунда конфликт узарып кетиши мүмкүн, конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Бир конфликт болгондон кийин уже конфликттер кайра улам кайталана бериши ыктымал. Кичинекей сын дагы баланы мындай көтөрө албайт экен да. Анткени бала бул сезимтал ушул убакта аябай баягы эмне деп коет, эмоциясы туруктуу эмес болгон учурда кичинекей сын дагы баланын маанайын аябай чөктүрүп, каалоолорун өлтүрүп, мындай каалоолору жок болуп калганга жардам берет. Ал кичинекей балдарды сындасак, алар деле капа болушат, бирок өспүрүм куракта сын өтө оор тиет. Чоң адамдар бизди деле сындаса аябай бизге деле катуу тиет го. Мисалы үчүн тамагың жакшы эмес болуптур десе, мисалы үчүн апалары аябай мындай жагымсыз болот. Ошол сыяктуу өспүрүмдөр деле кичинекей сынды көтөрө албай жакшы эмес болушат экен. Ыңгайлуу бала деген түшүнсөңүздөр керек. Ыңгайлуу деген бала баягы отур десек отур, тур десек тур, биздин айтканыбыз менен болуп, аябай баягы бизге жардам берген, биздин көңүлүбүздү алган балдар. Бирок ыңгайлуу балдардын да плюс-минус жактары бар экендигин билесиздер. Бирок ушул ыңгайлуу балдар деле мурдагы үйдөгү болуп жаткан аракеттер, үйдөгү болуп жаткан нерселер, мурдагы адаттар жакпай баштайт. Алар деле баягы ата-энесине өзүнүн баягы наразы экендигин көрсөткүсү келип, сүйлөшүүдөн качып кыйналышат. Неге мындай болот? Алардын деле баягы психикасында кандайдыр бир маанайлары чөгүп, психикасын кармана албай, эмоциясы туруксуз болот экен дагы, анан мурдагы эле кадимки эле адаттар ага жагымсыз көрүнө баштайт. Ошондой ыңгайлуу балдар деле бизге эмоциясы жарылып кетсе, алар деле бизге баягы эч качан унчукпай жашынакай жүргөн балдарыбыз каршы сүйлөп, терс ойлорун айтып калышы ыктымал. Эми кантип ишенимдүү тарбиялайбыз? Өспүрүм курактагы балдарды кантип өзүнө ишенимдүү кылып тарбиялайбыз? Өспүрүм курактагы балдар өздөрүн коргоосуз сезет экен. Коргоосуз мындай ага жардам берген адам жоктой коргоосуз сезет экен. Ошол коргоосуз учурда ата-энеден укмуш колдоо күтөт экен да бул балдар делечи. Демек, ушул убакта өзгөчө өспүрүм куракта ата-энелер балдарды колдообуз маанилүү экен. Өзүнө ишенген бала келечекте ал алдынан чыгуучу кыйынчылыктарды оңой жеңип, ийгилик жаратылышына кепилдик берет. Мындайча айтканда, өзүнө ишенген бала кыйынчылыктарды жеңе алат, жана максаттарына жете алат. Өзүнө ишенген бала чоң максаттарды да кое албайт, ийгилик жаратылышына да ишенбейт, иш кылса аягын билесиздер ал жагын. Демек, өзүнө ишенимдүү кылып тарбиялаш үчүн биз балдардын кичине ишин, ийгиликтерин, аракеттерин мактап, көңүл буруп мындай көз жазында калтырбашыбыз керек экен да. Айрыкча кыз балдарды, психологдор айтышат, кыз балдарды жөн эле мактай берүү зарыл. Анткени бул чоң жашоодо да күйөөсүнөн жөн эле мындай сүйүп алганга татыктуу болгондугу үчүн. Ал эми эркек балдардын бир кандайдыр бир аракетин же результатын же ийгилигин макташыбыз зарыл экен. Эгерде ата-эне тараптан анын ийгилиги, аракети, иши макталса, балада позитив пайда болуп, кийин дагы бир аракет жасаганга, дагы бир иш аракет жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк болот экен да. Мен бир окуяны айта кетейин, ушул жерде кыстарып бир немени билем. Бирге иштеген эжей аябай баягы күчтүү, өзүнүн кесиби боюнча укмуш күчтүү мугалим. Анан моондой күчтүү кадр болчу. Анан университетте дагы жана кызыл диплом менен бүткөн ошондой болчу. Анан баласы бир аз бошураак эле дагы, баласынан да күтүүсү, ата-эне катары күтүүсү ошондой баласынын ийгиликтүү болушун күткөн. Бирок баласы тилекке каршы мындай сабактарынан жетишүүсү жакшы эмес болгондагы
бир күн кандайдыр бир мектепте иш чара болуп эле чуркагандан бекен, болбосо кол эмгектен бекен, кандай ошондой бир нерседен биринчи орунду алып чуркап, бала ошондой эмоциясы менен келип, апа мен биринчи орунду алдым десе, тиги менин кесиптеш мугалим эже, сонун эмнеден алдың десе, мен чуркагандан деди эле, ошол жерин так эстей албайм, же болбосо ошол кол эмгегинен бирдемке жасадым дегенде, ошондо айтасыңбы деген окуя менин эчесимден чыкпайт да. Анан бала кадимгидей өңү бозурайып, жаман болуп, өзүнүн апасына сүйүнчүлөгөнүнө да өкүнүп кеткен, ирмем да эч кетпейт да. Анан ошол жерден бир жаш эже бар эле, барып кучактап, куттуктайм деп, азаматсың деп, анан ошентип чукпаңыз, мактап коюңуз, бул сизге сүйүнүп келди, бул кичинекей аракетин дагы, ийгилигин дагы баалап коюңуз деген окуя эчесимден чыкпайт да. Демек, балдардын кандайдыр бир аракетин дагы мактап коюшу зарыл. Бирок көпчүлүк апалар результатын гана макташат экен да, 5 алгандан кийин же кайсы бир ишти бүтүргөндөн кийин, бирок аракет жасап аткандыгын дагы белгилеп, мактап, эске алып турушу зарыл экен. Болбосо, мисалы, кандайдыр бир чоң жашоодо ал адам мындай результаты жок жумушта иштесе, мисалы үчүн жол кургучу деп койсок, жол кургучу болуп иштесе, ал жолду эч качан куруп бүтпөйт, дагы кура берет. Ошондой бир темпте бүтпөгөн, аягы жок ишти иштей берген бала чарчап, мындай стресске түшүп, мындай манайы түшүп, ушундай болуп калышы ыктымал экен да. Ошондуктан аракет кылып атасың, зато сен аракет кылып атасың деп мактаганыбыз зарыл экен. Эмне үчүн психологдор биз адамдарды менен терапиялык кылып иштегенде, чоң адамдар менен иштегенибизде бардык көйгөй, бардык проблема келип бала чакта такалат. Бардык нерсе бала чактан келет дегенде, анткени балдардын мээси без фильтр же болбосо элеги жок экен дагы. Сырттан келген ар бир маалыматтарды фильтри жок эле туурабы, катабы, жакшыбы, жаманбы кабыл ала берип, аны мындай чоңойтуп түшүнүп алат экен да, иллюзия деп коет, чоңойтуп түшүнүп алып. Жөн эле мисалы үчүн сага шоколад бербейм, тишиң ооруйт дегенде, мага апам таттуу бербейт, апам мени жаман көрөт, апам мен таттууга ылайыктуу эмесмин, мен таттууларга татыктуу эмесмин деп түшүнүп алат экен да. Демек, ошол өспүрүм куракта дагы өтө булардын психикасы чоң адамдардай эмес, бизде эмес, стабилдүү эмес болгондуктан, туруктуу боло электигинен булардагы терс установкаларды, терс ишенимдерди алып, мындай подсознаниясын деп коебуз, түпкү аң сезимине жайгаштырганга аябай неме болот экен да, мындай жайгаштырып алып калышы мүмкүн экен. Ушул өспүрүм куракта, айрыкча 15 жашка чейин кризис мезгилде алар терс ишенимдерди алып, ал чоң жашоосунда дагы өмүрү бою ошол ишенимдер менен жашай бериши ыктымал экен да. Мен өзүмдөн билдим. 6 классымда ошол лицейге тесттен өтүп, бирок контракт кымбат экендигинен окутпай койгондо, ата-энемчи, анан мен ушундай чоң жашоого, сонун нерселерге, жакшы жашоонун сонундуктарга татыктуу эмесмин деген установка кирип калыптыр. Анан мен терапия кылып иштегенимде, эмне үчүн мага ушундай болду дегенде, кадимкидей көз алдымда баягы ошол баягы сабаттын тест китепчесин алып, кучактап, ыйлап, мен окугум келди эле, өттүм тесттин экзаменден. Бирок мен ата-энем окутпай коюшту, демек мен ошондой сонун мектепте окуганга татыктуу эмесмин деп аябай ыйлаган экен элем да, ыйлаганым болчумун. Ошол нерседен менде мен сонун жашоого, сонундуктарга татыктуу эмесмин деп установка кирип калыптыр да. Мына ошондой экен. Иш кылса, не деп коебуз? Апалар баягы өтө чоң адамдарыбызда өтө кылдат мамиле жасашы зарыл экен да. Андан кийин дагы балдарга өзүнө ишеним жаратыш үчүн баланын идеясын, пландарын, максаттарын, ойлорун, кызыкчылыктарын, инициатива деп коет го, өзүнүн мындай, давай мындай кылабыз деген демилгелерин мактап, колдоп берип, сонун нерсе айттың деп колдоп баалап койсок, балада өзүнүн ишеним жаралат экен. Менин оюм да маанилүү экен. Менин да максаттарым мындай конкреттүү экен деп ишенип баштайт экен да.
Дагы бир өз балдарына үчүнчү эреже, биринчи баланы өзүнө ишенимин жогорулатуу үчүн биринчи эреже анын аракетин, ийгиликтерин сөзсүз түрдө мактаңыз. Экинчи, анын ойлорун, каалоолорун, максаттарын сөзсүз түрдө баалаңыз, мактаңыз, колдоңуз, ишеним бериңиз. Үчүнчү эреже анын ийгиликсиздик учурларын эч качан эске салбаңыз. Ийгиликсиздик учурларын эч качан эске салбаңыз. Мен ошого бир мисал келтире кетсем, мен ошол психологияга келеликтен мурда баламдын мектебинде китеп окуу конкурсу болгон. Балам аябай баягы китептерди жакшы окуп, жакшы түшүнөт да. Бирок чалкууланганда эч окуусу келбей койгон. Анан классындагы мындай деп коет, сабак окуу мүмкүнчүлүгү төмөнүрөөк эле балдар орунга татыгандагы менин балам сабакка шыктуу, мындай спортко жөндөмү жок, бирок сабакка шыктуу да. Сабакка шыктуу балам жалкылоонун айынан ошол конкурстан өтпөй калганда мен аябай баягы урушуп мындай жемелегенимди билем да. Анан балам ушундай өзүнүн баягы өзүн өзү күнөөлөгөн учурун билем, ошол катачылыгымды азыр түшүнүп атам да. Демек биз анын ийгиликсиздигин урушсак, жемелесек, ага өкүнүп, кайгырып, капа болсок, баланын жан дүйнөсүндө же подсознаниясында же түпкү аң сезиминде кийин дагы бир иш жасаганда, ката кетиргенде өзүн өзү жемелей турган абал пайда болуп калат экен. Баягы психологияда 3 абал бар го адамдын ичиндеги. Ребенок состояние, баягы кичинекей бала, чоң адам, анан ата эне дегенчи. Ошол бала ката кетирсе же ийгиликсиз учуру жаралса, же бирдемке иш жасайын дегенде биз анын ийгиликсиздигин айтып урушчу болсок, баланын түпкү аң сезиминде ичинен өзүн өзү урушуп жемелей берген адат пайда болуп калат экен. Мен өзүмдөн билем, эми биздин апаларыбыз, менин апам сонун аял, бирок алар ушундай билимдерди билбеген да. Мен ката иш кылып койсом, ушунда билбедиң, ушунда башың жетпеди, ушунда түшүнбөдүң деп урушабыз балдарыбызды. Вот ошондой урушканыбызда мен ушул күнгө чейин мен кандайдыр бир тамагым жакшы эмес болуп калса деле, же бир дагы бир кандай десем, ошол үйүмдү жыйнаганда кайсы бир жерин туура эмес кылып койсом деле, ушуга да башың жетпейт, ушунда кыла албайсың деп өзүмдү өзүм уруша берчү экенмин. Ушу психологияга келип атып, эми ушулар мен эми түшүнүп баштадым, өзүмө иштеп баштадым. Биз өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү макташыбыз керек экен да. Эгерде биз балдарыбыздын катасы үчүн урушчу болсок, налый турган болсок, алардын подсознаниясында кийин өмүр бою дагы бир катасы үчүн өзүн өзү уруша турган адат пайда болуп калышы мүмкүн экен. Тескерисинче биз балдарыбыз ката кетирсе, ийгиликсиз жаратса, аны эч качан айтпайбыз. Ошол катадан серьезный чоң киши катары биз андан сабак алууну гана үйрөтүп коюшубуз керек экен. Ошол. Кийинки эреже сепарация деп коет. Сепарация бөлүнүү, ажыроо, балдарды кое берүү. Сепарацияны болуш үчүн балдарга биз анын сагынганыбызды бир жака кокусураак мындай конокко кетсе же бир окууга кетсе, биз аны сени сагынып калдым, сен жок мен кыйналып калдым, могу жумуштарды жасай албай кыйналып калдым деп айтчу болсок, балдар бизден сепарация боло албай, менин апам кыйналып калды, апам мени сагынып калды деп ойлоп калат экен да. Демек биз сагынсак дагы, кыйналсак дагы аларды балдарга айтпай, мындай кайраттуу көрүнүп, сен окушуң керек, сен барышың керек, сен мынтышың керек деген эле жол көрсөтүп коюшубуз маанилүү экен. Антпесек балдар мен апам кыйналып калды, мен апам өзү жумуштарга жетишпей атат, мен ага жардам беришим керек деп бөлүнө албай, бизден ажыра албай, өзүнүн максаттарынан баш тартып жүрө берет. Кийинки эреже баланын өзүнө ишенимин жаратуучу кийинки эреже эч качан өспөм курактагы балдарга акыл айта берүү. Акыл айтканды булар аябай өспөм куракта жактырышпайт, жаман көрүшөт. Бирок алар кандайдыр бир нерсени жасап жатканда өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жетпей калган учурда ал бизге жардам сураганда сөзсүз түрдө чын дилден акылды айтышыбыз зарыл. Акылды кайсы учурда айтыш керек дегенге Рана Ахматова мынтип айткан, акылды иш аракет үстүндө бир жумуш жасап жатып, же болбосо саякаттап жүргөндө, же жолдо баратып, же сапарда жүргөнүбүздө билдирбей, же балабыздын маанайы өтө жакшы мезгилде билдирбей, акырын кыстырып, керектүү кыскараак кылып айтып койсок, бала аябай жакшы кабыл алат дейт. Жөн отургузуп алып эле маңдайына келип алып, балам жакшы бол, мындай бол деген сөздөрдү алар эч качан уккусу келбейт экен. Кийинкиси, бала өзүнүн маселесин өзү чече алса, биз ага эч качан аралашып,
мындай кыл деп жардамдашканды алар жактырышпайт. Эгерде ошондой кыла берчү болсок, балдар өздөрүнүн ийгилигин чоң жашоодо дагы баалашпай калышат экен. Бала жакшы көрөт өзүнүн ишин өзү баштап, бирөөнүн жардамсыз өз аягына чыгарганда, ал жакшы эмесирээк болсо дагы баланын көзүндө ийгилик, баланын көзүндө сонун зор жетишкендик катары түшүнөт. Тагын баланын өзүнө ишеним жаратыш үчүн сөзсүз түрдө ар кандай кружок иримдерге беришибиз зарыл деп айтылат да, окумуштуулар, психологдорчу. Анткени кружоктор, иримдер балдардын ийгилик жаратуусуна, ишеним жаратуусуна жардам берет. Бала балким комузга барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким тенниске барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким компьютерге барсын, ал жерден чыгып кетсин, балким тил курсуна барсын дагы, ал жерде тилди жакшы өздөштүрүп кетсе, менин колумдан тил үйрөнүү келет экен, демек мен тилди жакшы көрөт экем деп, анан канчалык тилди жакшы өздөштүрсө, ошончолук өзүнө ишеним күчөйө берет, бекемдей берет, жарата берет, мындай кызыкчылыгы артып калат. Балдарды мүмкүн болушунча сөзсүз түрдө ар кандай ийрим кружокторго беришибиз зарыл экен да. Кайсы бир психолог айткан, балдарга сөзсүз түрдө өзүнүн милдеттүү түрдө үй жумуштары болсун дейт. Бала колунан кайсы бир үй жумуштары келсе дагы өзүнө ишеним жаралат экен. Эгерде бала колунан иш келбесе дагы ал өзүн ишенимсиз сезет. Мисалы үчүн чоң эле болуп калган бала, 9-10 класстагы кыз кийимин үтүктөй албаса дагы ал өзүнө болгон ишеним азыраак болуп калышы ыктымал дейт. Ушундай кайсы учур болбосун ата-эненин колдоосу, ишеними өтө маанилүү деп айтылат. Эми өспүрүм курактын кризистик абалынын өзүнүн 3 этабы бар деп айтылат. Өспүрүм курактын кризистик абалынын 3 этабы бар деп айтылат. Биринчи ошол этаптарында биринчи этаптагы кризистик абалдын биринчи белгилери, жолбосо баланын жоруктары, белгилери, алар аябай эркиндикти самашат. Өспүрүм курактагы балдар эркиндикти аябай самайт. Көзөмөлдөөдөн, биздин контролдогон көзөмөлдөөбүздөн качат. Алардын баалуулуктары алмашат. Буга чейин сабак окуу, же болбосо кандайдыр бир ырдоо баалуу болуп келсе, аларга баалуулуктар алмаша баштайт. Жана тең туштарынан алыстайт же өтө жакындап баштайт. Экинчиден, бирок ошол эле мезгилде ата-энесинен аябай угуусун, түшүнүүсүн каалайт экен. Кийинкиси, кризистик абалдын экинчи белгилери же этабындагы жоруктары баланын, өспүрүм курактын бала карама-каршы жыныска абдан кызыга баштайт экен. Кыздар эркектерге, эркектер кыздарга тартылып, анан жөн эле жакшы ойдогу романтикалык мамилелерге жана достошууга өтө маани беришет. Ал эми кризистик абалдын 3-чү этабы жаңы кызыкчылыктар, укмуш күчөйт, жаңы нерселерди билгенге укмуш күчөйт. Мен өзүмдүн мугалимдик тажрыйбамдан билем. Балдарга кайсы темадан сөз сүйлөсөң, спортты сүйлөсөң, спорт жөнүндө маалымат билишет. Же болбосо жаңы мамлекеттер жөнүндө сүйлөсөң, жакшы маалыматтарды билишет. Же болбосо мисал үчүн саякаттоочу маалыматтарды берсең, аларды да жакшы билишет. Эч кылса балдардын кызыкчылыктары аларды аябай өнүгө баштайт экен. Белгисиз жаңылыктарды, белгисиз маалыматтарды билүүгө умтулушат. Жаңы нерселерди уккусу келет. Анан бир ийгилик жаратып, мени мактаса экен деп өзүн таанылгысы келип, өзүн көрсөткүсү келет. Бир нерсени үйрөтүүгө ушул куракта, өспүрүм куракта бир нерсени үйрөтүүгө сонун сөзсүз түрдөгү, милдеттүү түрдөгү биздин шансыбыз экен да. Ушул куракта балага бирдемге үйрөтүп калуу сонун шанс экен. Анткени ушул куракта жаңы жакшы багыттарга буруп, жаңы кызыкчылыктарга умтулуп аткан мезгилде биз сонун билимдерге, сонун маалыматтарга буруп койсок, балага аябай жакшы жардамын берет экен. Эгерде биз бул убагын бош кетирип, тек кетирип койсок, анда балдар
терс аракеттерге, терс жоруктарга кызыга баштайт. Жана ошондой эле бул куракта, өспүрүм курактын 3-чү этабындагы кризистик абалында интеллектуалдык түшүнөсүздөр, мындай акыл жактан, интеллектуалдык жана эстетикалык жактан аябай кызыгуулары күчөйт. Киного, музыкага, философияга, психология, робот, техникага, жаратылыш, спорт, иши кылса баары менен таанышып, баарын үйрөнгүсү келет, бардыгын билгиси келет. Эгерде мындай шанс баланын башка курагында болбойт экен да, баягы окуучунун башка курагында болбойт, бир гана өспүрүм, рахмет, бир гана өспүрүм курагында аябай күчтүү болот экен. Эгерде биз ушул куракта, баланын ушул курагында биз ар кандай кружок, ирим, компьютерлик болобу, тил болобу, же болбосо психология болобу, же болбосо философия болобу, кайсы бир курстарга биз ооз тийдирип, же болбосо тааныштырып коюп, сен аягына чыкпадың да, колуңдан келбеди да дебестен, барат бала кызыгуусу таркаса, өзүнүкү эмес болсо аркага кайтсын, макул. Иш кылса баланын өзүнүн табуусуна жардам беришибиз керек экен. Биздин тилекке каршы мына чоң адамдар биздин заманда же биздин мезгилде мындай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, азыркы учурда да кээ бир адамдар өмүр бою өзүн таппай, же болбосо бир топ 30 жаш 40-ка чыгып кетсе дагы өзүн таппай, өзүн кайсы тармакта жөндөмдүү экенин түшүнбөй кыйынчылыкка учурап жаткан адамдар көп эле жашообузда. Эми мен ушул өспүрүм курактагы ушул аябай кызыкчылыктары жогору экендигин, бир нерсени өздөштүрүүгө аябай жөндөмдүү экендиктерин эске алып, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курс алып чыктым, түздүм. Онлайнга келгенде мага ушул ниша тандоодо дагы ушул мага аябай жакын болду. Мен жогоруда айтып кеттим, мүмкүнчүлүктөрүм бар болчу, орто курсу, кооператив курсу, мугалим курсу, кыргыз тил курсу, же болбосо ошондой курстарды алып чыккан мүмкүнчүлүгүм болчу. Бирок мен ошол өспүрүмдөрдү психологиялык жактан өнүктүрүүгө, өзүн өзү өнүктүрүү неме тармагы мага аябай жакын болгондуктан ушул нишаны тандап алдым. Андан сырткары менин өзүм мугалим катары жалаң өспүрүм балдар менен иштештим. Өзүм өнүктүрүү курстардан көп эле билимдерди алып келе жатамын. Жана бул тармак мага жакын болгондуктан, мектеп сабактарымда дагы аябай көп колдончу элем. Ошол өзүм өнүктүрүүчү курстарды атайын ошол балдарга алактап иштеп чыктым. Рахмет. Дагы бир жагдай. Эми өзүмдүн курсум боюнча кыскача бир аз тааныштыра кетейин. Камераны ачык кылып кое турган жагы барбы? Так. Камерасын тазалап алыптырмын, көрүнбөй калдыбы? Моң экран көрүнбөй калат экен, мына макул. Мен экран телефонду бир аз дәрді алып аптырмын. Так, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсумдун, же болбосо тренинг деп коеюн, тренингтен 3 этабын иштеп чыктым. 3 этабы мындай. Эми айтканга туура келип калат. Бул тренинг сиздерге кандай, сиздин балаңызга кандай жардам бере алат? Биринчи этабы балдардын өнүгүүнүн алгачкы этабы деп, өспүрүм балаңыз убактысын жөн эле бошко кетирип, максаты жок, телефон менен алектенип жатса, анда ушул өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингдин биринчи этабын сунуштайм. Бул этапта балдар өспүрүм курак жана анын кандай өзгөчөлүктөрү бар экендиги, бул куракта бала кандай эрежелерди сактоо керектиги жөнүндө түшүнүшөт. Экинчи сабакта менин керемет сырлары, менен иштешүү, мени башкаруу жөнүндө маалымат алышат. Ыңгайлуу аймактан чыгуу жөнүндө, телефондон арылуу боюнча атайын 2 сабак сабак берилет, 2 катары менен 2 сабак берилет. Жана телефонду максаттуу колдонуу үчүн медиа сабаттуулук сабагы кирилет. Өзүнө болгон ишенимди жогорулатуу боюнча жана туура эмес ишенимдерден арылуу установкалар менен өспүрүмдүн күчтүү жактарын аныктоо жана максат коюу
боюнча сабактар келет. Жалпы болуп 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ооба, 9 темадан турган сабак кирет. Бул этаптан сиздин балаңыз өзүнүн абалын түшүнөт, комфорт зонадан чыгат, жана телефонду пайдалуу жака колдонуп, медиа сабаттуулукка үйрөнүп, өзүнүн терс ишенимдеринен арылууга, жана өзүнүн ишенимин жогорулатууга, жана өзүнүн күчтүү жактарын аныктап, аны смарттын негизинде максат коюп, максаты менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ал эми өнүгүүнүн экинчи этабы, ортоңку этап деп атадым. Бул курс атайында өнүгүүнү системага ылайыктап, системалуу кетип атат да. Кайсы этаптан кайсы бала телефондо турат, максаты жок, өзүн тааныбайт, өзүнүн күчтүү жагын билбейт, кызыкчылыктарын билбейт, өзүнүн эмнеге жөндөмдүү экендигин билбейт. Ушундай болуп кетип атат да бала. Эми ошол өзүнүн күчтүү жактарын аныктады, комфорт зонадан чыкты, телефонду максаттуу колдонууну билди. Ушинтип баратып, эми экинчи этапка келет. Өнүгүүнүн ортоңку этабы дедим дагы, эмоциясын колго ала албай атса, конфликтке, коркууга, стресске тез Ахмет. Урушат жөндөп тур. Конфликтке, стресске тез кабылып атса, анда бул экинчи этап бул жардам берет деп ишенимдүү түрдө айтам. Анткени экинчи этапта эмоционалдык интеллект, коркуулар, ата-энелерге туура мамиле жасоо, ата-энеге туура мамиле жасоо жана аларды түшүнүү, конфликттерден арылуу, стресс жана стрессти туура колдонуу, мамиле жасоо, коммуникация, бир жаңы чөйрөгө адаптация болуу, өзүн таануу, өзүн түшүнүү жана Панда киносун билесиздер. Панда кинону атайын 2 сабакта талкуулап балдар менен анын маңызын, өтө пайдалуу кино да, ошону балдарга аябай мындай талкуулап ийне жүйүнө чейин талдаганга сону мүмкүнчүлүк. Андан кийин тарбиялык, жеке адептик тарбиялык максатта притчалардын мазмунун талкуулаган сабактар менен экинчи этап бүтөт. Бул экинчи этаптагы 9 адашпасам жалпы болуп 29 сабак бар. Иш кыса ушундай темалардан турат. Ал эми үчүнчү этабы, балаңызды андан ары да ой жүгүртүүсүн, тереңирээк өнүгүүсүн кааласаңыз, бала биринчи этапта комфорт зонадан чыкты, телефонду максаттуу колдонду, өзүнүн күчтүү жактарын билди, смарт системасы менен максат план менен иштеп баштады. Стресстен экинчи этапта стресс, конфликт, коркуулар, ата-энени түшүнүү, ушундай абалдарда иштеп баштаса, үчүнчү этапта бала креативдүү ой жүгүртүүнү, финансылык сабаттуулукту, команда менен топтордо иштөөнүн эрежелерин, келечектин кесиптерин жана кесип тандоодо баланын кайсы жөндөмдөрү шыктуу, кайсы кесип бала үчүн туура экендигин аныктаган атайын тест сабак болот. Жана эл астында чыгып сүйлөө, долбоордук иштерди презентациялоо. Анан кийин бала кайсыл өзүнүн жөндөмү менен билимди туура алуу жана эс тутумун, көңүл буруусун жакшыртуу, анан мотивация сабагы менен жыйынтыкталат. Жыйынтыгында, сиздин жыйынтыгыңызда өспүрүм берилген тапшырмаларды аткарып, аябай практикалык тапшырмаларды көп берем. Практикалык тапшырмаларды албетте. Жыйынтыгында өспүрүм бала тапшырмаларды аткарып, жандуу сабакка катышып турса, сөзсүз түрдө жыйынтык алат. Бала мурда телефон менен убактысын текке кетирип отурса, курс аягында бала өзүнүн көз карашы, ой жүгүртүүсү, келечегинде пландуу, максаттуу аракет кылып, өзүнүн күчтүү жактарын аныктап баштайт. Жанагы кесип тандоо тест өтө мыкты мындай не деп коет, өзүмдү дагы салып көрдүм, өзүм мындай туура эле чыктым. Бала ошол көзүнүн күчтүү жактарын тесттеди, аныктап чыгат дагы, жообун Google'га салып көрөт. Сиз өзүңүздөр кошуп аткарсаңыздар болот. Google'дан бала кайсы кесипке жөндөмдүү экендигин толтура тизмелер чыгат. Ошол тизменин ичинен бала ошол кесипти коркпой, адашпай тандай берсе болот да. Мындайча айтканда, гарантиясы 99,9% дейт. Бул англиялык окумуштуулар, адашпасам, 100 жыл эксперименттен өткөн атайын кесип тандоо боюнча тест. Ушул тест менен иштешет.
өзүнүн күчтүү жактарын аныктоо боюнча дагы атайын сонун тесттер берилет. Кыскасы жакшы ишенимдүү түрдө айта алам да. Результат бала 30% аракет кылса, ата-энелер дагы 30% ага шарт түзүп, көңүл буруп, ишеним колдоп, сунуштап, кызыгып, ата-эне дагы 30% аракет кылса, 30% бала да 30% аракет кылса, мен албетте мугалим катары 40% аракет кылсак, анда результат 100% сонун жыйынтык болоруна ишенем. Балдарыбызга бүгүндөн баштап кам көрүшүбүз керек экен. Биз ушул күнгө чейин терс установкалар менен жашаптырбыз, терс түшүнүктөр менен арылыптырбыз. Мисалы үчүн финансы сабагында мен акча жөнүндөгү установкаларды, туура эмес ойлорду жөнүндө айтып берем. Ушул күнгө чейин мен өзүм кечеги ушул акыркы күнгө чейин акча жакшы эмес деп ойлоп келиптирмин. Кече күнгө чейин мен өзүмдүн самооценкамдын үстүндө, кече күнгө чейин өзүм ишенбегендигим жөнүндө иштеп келиптирмин. Вот ушуларды балдарга азыр эле берип койсок, алар өзүнө ишенимдүү, терс установкалары жок, самооценкалары өзүнө баалуулору жакшы, жемдай нормада болсо, кандай десек, акча жөнүндөгү терс ишенимдери жок болсо, финанс сабаттуулукту билсе, креативдүүлүк сапаттарын өнүктүрсө, телефонду туура колдонууга билсе, команда менен иштей алууга жетишсе, стрессти туура колдонууга жетишсе, коммуникация эмне экендигин билсе, конфликттин кантип чыгуу ситуацияларын билсе, эл менен кантип баарлашууларды билсе, албетте биздин балабыз өнүкпөй калбайт да. Бул ушунчалык жакшы билимдер. Бул билимдерди мен атайын балам үчүн мен Россиялык академиялык бир курстан сатып алдым. Балам үчүн кошулуп өзүм мугалим болгондон кызыгып чогуу окуп отурдук. Мага аябай жакты. Ал жерде мен 50% деп айта алам. 50% ошол Россиялык курстун сатып алган негизинде мага идея келди. Анан мен аны системага салып чыктым. Ал жөн эле креативдүүлүк, финанс сабаттуулук, команда менен иштөө, коммуникация деген эле темалар болсо, мен аны өнүгүн этаптарга салып, системалап, биринчи комфорт зонунан чыксын, телефондон арылсын, биринчи өзүнүн абалын билсин, туура жашоону билсин, андан кийин мындай кылсын деп системага салып иштеп алып бардым. Эми сабак жандуу Zoom аркылуу өтүлөт. Кайтарым байланыш бар. Ар бир балага жеке көңүл буруу бар. Ар бир этап бүткөн соң мен жеке чалам. Азыр биринчи поток окуп жатат. Аларга деле биринчи этап бүткөн соң ар бир балага жеке чалып, анын көйгөйлөрүн аныктоого, сабактан түшүнбөгөндүгүн иш кылса, бала менен баарлашууга аракет кылам дагы. Анын баарлашкандын жыйынтыгын ата-энесине билдиремин. Сабактар жөнөтүлүп, запись катары сакталып турат. Жана апалар үчүн, ата-энелер үчүн атайын запись сабак 2 сабакта берилет. 29 өзүн өнүктүрүүчү балдар үчүн сабак плюс 2 апалар үчүн, бул жакта берилбеген апалар үчүн атайын 2 сабак бар. Балдарын таанууга жана балдардын темпераментин аныктоого байланышкан, иш кылса өспүрүмдөрдү өнүктүрүүгө байланышкан, ата-эне кандай аракеттерди жасашы керектиги жөнүндө 2 сабак, запись сабак жөнөтүлөт. Мындай иш кылса 29 балдар өнүктүрүү сабагынан тышкары апалар үчүн дагы 2 сабак бар. Биринчи потокко дагы ошол 2 сабакты беремин. Биринчи потокко дагы. Бирок ушул жандуу Zoom сабакка 10-12 эле бала алам. Анткени мен ар бир балдар менен жекече иштегенге аракет кылышым керек, результатка чыгаранга жетишим керек. Zoom'да ар бир баланы сүйлөтүп, ар бир баланын оюн угуп, ар бир баланын не деп коет? Ар бир бала менен иштешке аракет кылышым керек. Көп бала болсо, алардын баарын сүйлөтсөң, теориянын маалыматты берсең, ар бир баладан сүйлөсөң, убакыт жетпей калат. Кызыктуу өтүшкө аракет кылам, мультиктерди мисалында берем, кинолорду мисалында берем, ошентип балдардын тилинде түшүндүргөнгө аракет жасайм. Ушундай Zoom түрүндөгү сабакка болгону 2 эле орун алат, 10 эле 12 эле бала орунга алынат. Курстун мөөнөтү 2 ай болот. Анткени маалыматтар оор, практикалык тапшырмалар менен иштеш керек. Ошондуктан аларга ошол бир жумада 3 жолу өтүлөт. Ошентип курстун мөөнөтү 2 айга ашыккас, 2 айга барат. Экинчи,
көптөгөн апалар мага Zoom жок, Zoom'ду телефонум көтөрө албайт деп кайрылышкандыктан алардын сунуштарын эске алдым. Жана кээ бир апалар ошол 2000 акчаны дагы көп деп биринчи потокто 2000 кылдым, анткени биринчи жолу онлайнга чыккандыгы үчүн 2000 акчаны дагы оор көргөндүктөн запись вариантын сунуштоону туура көрдүм. Zoom'да өтүлбөйт, запись сабактар жөнөтүлөт. Кутум эле ошол сабактар запись түрүндө эле жөнөтүлөт дагы. Буларга деле ар бир сабак бүткөн соң, ар бир этап бүткөн соң чалуу бар. Биринчи запись сабактын биринчи потогунда гана чалуу бар. Кайтарым байланыш бар. Сабактар сакталып жөнөтүлүп турат. Буларга деле ата-энелердин 2 сабак берилет. Булар деле мөөнөтү 2 ай. Бирок запись сабакты алгандыгы үчүн баланын саны чектелбейт. Бунун баасы кичине арзаныраак. Так, сабактын курстун бааларын айта кетип өтсөм, Zoom жандуу сабак, мен VIP деп койгон сыяктуу жандуу сабак менен иштешкен курстун баасы ошол 29 сабак плюс апалар үчүн 2 сабак биригип болгону 3000 эле сом. Бирок бунун баалуулугун мен бир жеткире албай жатам. Сабак окуп жатканда бала бара билинет, балдар өзү билинет. Буга чейин окуп жаткан балдарым да бар. Балки мени сөз менен айтып жеткире албашым мүмкүн. Процессте сабак өтүп жатканда кандай баалуу экендигин убакыттын өтүшү менен билинет. Бара-бара мен муну 5000ге чейин көтөрүүгө ишенимдүү түрдө айта алам. Мындай курс менимче Кыргызстанда системалуу өспүрүмдөрдү өнүктүргөн курс кыргыз тилдүү онлайнда чыга элек деп айта алам. Бир гана ушул эфирдин катышуучуларына гана ошол Zoom'да өтүлгөн 10 эле орундук балага эфирдин вебинардын эле катышуучуларына 2500ге скидка бере алам. 2500 Zoom'дун катышуучуларына гана. Ошонун ичинде дагы эгерде 2500 дагы кымбат көргөн апалар болсо, менин акыркы жок дегенде 60 публикацияларыма же болбосо ошо чыгарган не деп коет, рилс же болбосо ошондой нерселериме лайк басып, комментарий бергип кеткен адамдарга мен рахмат катарында 2000ге сунуштайм. Кийинкисинде мындай баа болбойт. Анткени мен онлайнга жаңы чыгып атам. Анткени мен ушул октябрдын 10-унда Instagram курсун окудум. Мен ноябрдан баштап баракчамды жүргүзө баштадым. Ноябрдан баштап мен жаңы келе баштадым. Мени жакшы Instagram мени жакшы тааный элек. Катталуучуларым дагы аз. Канчалык менде ошол колдоо, комментарий, ошол жакты белгилер болгон сайын Instagram менин баракчамды башкаларга көрсөтүп сунушта баштайт экен. Ошондуктан мага ушул зарыл. Жок дегенде 60 менин немеме публикацияларыма жакты белгисин коюп комментарий берсеңиздер, анда мен 2000 эле VIP орун же болбосо жандуу Zoom сабакка кабыл алам. Ал эми запись сабакты болсо, запись сабактын өзүнүн баасы 2000. Кутум ошол сабактын запись вариантын угат 2000. Бирок ушул вебинардын катышуучуларына мен ыраазычылык катары, бир эле ушул вебинардын эле катышуучуларына ыраазычылык катары 1500 скидка берем. Бирок ушул 1500 дагы эгер көп көрсөңүз же мага ыраазычылык катарында колдооңуз келсе, ошол публикацияларым жок дегенде 60 публикация мага көрүнүп турат. Кичине жакты белгисин басып, жок дегенде бир смайликченин коюп, бир реакция калтырып кетсеңиз, 1200 берем. 2 ай окушат. 18 январда старт алат. Адашпасам 27 мартта аяктайт. Ошол запись сабактын дагы биринчи наборунда кайтарым байланыш кыламын. Ар бир этап бүткөн соң балдарга жеке чалуу чалып, анын көйгөйүн билгенге, сабак жөнүндө кандай результаттар болуп атканга билип, анын ата-энесине мындай маалымат бергенге аракет жасайм. Анткени запись сабактын биринчи набору болгон үчүн алар мага баалуу, мен албетте аларды дагы результатка чыгаргым келет. Ал эми Zoom сабактагы бала максималдуу түрдө 10 эле 12 деле баланы алам. Алар менен чын деле от души иштегенге аракет жасайм. Анын баасы 3000.
вебинар катышуучуларына 2,5 миң. Эгер мага менин публикацияларыма жакты белгилерин койсоңуздар, 2 миң эле сунуштайм. Эмки набор буюрса марттын аягында, даже апрелге стартталат эмкисинде, анда жок дегенде 4 миң же болсо 3,5 ушинтип акырындык менен көтөрүлө баштайм, кымбаттай баштайт. Ошол. Эми сурооңуздар болсо эми бошмун. Курс боюнча, же болбосо дагы кандай бир өзүңүздөрдүн немеңиздер болсо, ушундай билимдерди, маалыматтарды алганга даярсыздарбы, даяр системаны, маалыматтарды алганга каалайсыздарбы, ушундай даяр өнүктүрүүгө багытталган система сиздерге туура келдиби? Эми чечим сиздерде. Мындайча айтканда 2 айлык курс айына 1000 сомдук эле. Мен билем 12 сабактан турган, 8 сабактан турган баягы курстар бар, жанагы не деп коет эле, жанагы бат окуу курстары бар эле го, техника бат окуу курстары. Алар 8 саат, 12 саат туруп 3 миң, 2 миң экендиктерин билем. А менин азыркы чыгып аткан сабагым онлайнга жаңы чыгып аткандыгы үчүн эсеби 30 саат, апалардын сабагы менен кошкондо 31 саат сабак болгону ушунчалык эле баага чыгып атат. Албетте мунун баасын жогорулайт. Бара-бара мен өзүмдүн онлайндан ордумду тапкан сайын курстун баасын жогорулатам. Жаңы башталып атканда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып окутуп калыңыздар. Өспүрүм балдар ушунчалык тез өнүгүүгө, тез өсүүгө жөндөмдүү мезгилинде өнүктүрүп, мээсине жаңы нерселерди билгиси келип аткан мезгилде мээсине жаңы маалыматтарды берип койсок, сонун болот экен. Ооба, мен 12 жаштан баштап алам. Дал ушул 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарды аламын. Ооба, шаар окуу курсу. Шаар окуу курстары 8 максималда 12 эле сабактар, бирок алардын баасы жогору. Zoom'дагы запись сабактардагы 18 январдан башталат. 18 январдан башталат. Менин системаны сиздер да бир аз колдоп, бала да өзү кичине аракет кылып койсо, ушул билимдер менен, Ахмет жөнтүп тур. Ушул билимдер менен балдарыңыз буйруса 11 классты бүткөнгө чейин өзүнүн максаты менен, түштө койер. Максаты менен пландуу аракет жасап, өзүнүн кайсы кесипке жөндөмдүү экендигин билип, аныктап, мындайча айтканда, бизди мындай кыжалатка салбай, жакшы жолдо кеткенге мүмкүнчүлүк бул дагычы. 12 жаштан баштап балдарды кабыл алам. 12 жаштан. Бир апанын суранычы менен 10 жаштан баланы кабыл алдым эле, апанын суранычы менен. Анда сиз өзүңүз жардам беришиңиз керек. Бир аз багы психологиялык оор терминдерди айтылат. Сезимдер менен иштөө сабактары бар, өзүн түшүнүү сабактары бар. Эгер 10 жаштагы балдарды кылсаңыз, апа өзү түшүнүп, баласын менен чогуу түшүндүрүп берсе, анда кичинекейликтер адилетти да алса болот. Бирок негизи 12 жаштан балдарга ылайыкталган. Ооба, азыр өтө арзан берип атам. Эсе 30 сабак арзан берилет. Не деп коет? Орустардын кымбат сабактарын алдым, өзүмдүн канча курстарымдан алдым. Бир күн кечке дарынан менде даяр материал, маалымат бар. Дагы башка изденип, монтаждап, ушундай кылып, кызыктуу мультиктер менен кошуп, пайдалуу кинолорду дагы жүктөгөнгө аракет кылып, ушундай кылып берип атам. Мен ошондой кылгандан ачыгын айтсам, мындай удовольствие алам да, рахаттанам. Мага ушул жагат экен, мындай эптеп септеп эле окуттум да, акчасын алдым да, эптеп септедим да деген менин табиятыма туура келбей калат экен да, мындай. Не деп коет? Ошо мага андай жакпай калат. Zoom'дагы сабактар, офлайн сабактар, мектептер параллельно болуп калат, албетте, бирок группага чогултуп, кимге кайсы саат ыңгайлуу экендигин сүйлөшүп алып туруп баштайбыз. Азыркы биринчи набор, биринчи этапты бүткөнү калышты. Апалар менен кеңешип, кечки саат 6-га сүйлөшкөнбүз. Кечки саат 6-да болуп жатат. Ыңгайлуу убакты сүйлөшүп алып туруп анан баштайбыз да. Күндүз, албетте, күндүз балдар мектепте болушат, бошобойт. Башка сурооңуздар барбы?
Ооба, онлайн окуттан, албетте онлайн окутабыз. Онлайн Zoom'da өтүлөт, Zoom'дагы сабак. Ал эми запись сабактар Telegramга, YouTube'тун ссылкалары аркылуу жөнөтүлөт. Telegramга запись сабактар YouTube'тун сабакты жүктөп, өзүм сабакты жүктөп, презентациялар менен, тапшырмалар менен жүктөп, YouTube'га сактап, ссылкасы менен жөнөтөм. Курс канча болот? 2 ай ашык болот. Эсе 30 сабак 12 айдан ашат. Катталуу 18 январ, катталуу эртеңден баштап ачылат дагы, 18 январда стартталат. Ушундай. Ооба, суроолоруңуздар болсо WhatsAppка жазсаңыздар болот, убактыңыздарды албайын. Ушундай өспүрүмдөр жөнүндө сонун маалыматтарды алдык деп ишенем. Качыптыр азыр бүткөн, качыптыр 76 21. Ушул менин WhatsApp номерим, ушул номерге дагы толугураак маалымат алып сурасаңыздар болот. Баасы Zoom'дагы жандуу сабакка 10-12 эле баланы аламын. Өзүнүн баасы бул экинчи потокко 3000, вебинардын катышуучуларына 2500. Эгерде менин жок дегенде 60 Instagram баракчамдагы публикацияларыма жакты белгилерин бассаңыздар, анда 2000ге берем. Саламатсызбы, Чынар эженин сону жекенин сонун болот дейин. Кандай дейт? Жекенин сонун болот та рахмат. WhatsAppка жазсаңыз, мен 2 бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү дагы бар, сурангандар үчүн. Ошондой WhatsAppка жазсаңыздар жакшы. Эми сактап коюуга аракет жасаймын. Бул эми техникадан. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Балдар үчүн пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар деп ишенем. Бепил түн барыңыздарга. Бүгүнкү балдарыбызга кошкон инвестиция сөзсүз түрдө кайтарына ишенем, аны жакшы билесиздер. Мындайча айтканда, даракка куюлган суу ал мөмөсүн берген сыяктуу, балдарыбызга салынган аз болсо дагы инвестиция эртең бизге сөзсүз жемишин берет. Аз рахмет. Ошондой. Мектептеги сабакка чейин эрте болсо жакшы болот эле. Бардыгын группадан сүйлөшөбүз, бардыгын WhatsApp'тан сүйлөшөбүз, Чоң рахмат, сабагыңыз жакты дейт. Чоң рахмат барыңыздарга. Так, ушу менен эфирде чыкканга аракет кылайлы. Бүт барыңыздарга ыраазымын. Чоң рахмат. Токтоп. Азыр. Завершить.